Постун жанында кампа күйдү. Мыякта танка күйүп атат, танка улам жарылып. Батмахан Карабаеванын тууң уулун жоготконуна 7 айга чукулдап калды. Мекен үчүн жан берген баласына бир чети ыраазы болсо, энелик күйүүтүнө чыдай албай жашап келем дейт. Жалгызбой эненин баласы Мирлан Ниязов өткөн жылы сентябрдагы тажик тараптын куралдуу кол салуусунда каза болгон. Батмахан айым баласы жаштыгынан аскер адамы болууну самап өз максатка жеткенин айтат. Соңку 2 жылдан бери Баткенде кызмат өтөп жүргөн. Сүйгөн кесибине иштеди, максатына жетти, бирок акырында апа мен пенсияга чыкча иштеймин деп ал немеге Баткенге акыркы жолу ошо кетип ушу пенсияга чыккыча эле Алла таалам эрте пенсияга чыгарып койду. 16-сентябрь күнү ошо каргашалуу согуш бардык балдарды өмүрүнү кыйды. Ушу мекен үчүн жанын берди, канын төктү. Ушу шейит кеткен балдарыбыздын бардыгына мен ыраазычылык билдиремин. Алла ыраазы болсун, жаткан жерлери жайлуу болсун. Фердабыз бейишине берсин. Ушу баламдын артында азыр балдарымдын 4 баламдын улуусу болчу. Маркум Мирлан Ниязов УКМКнын чек ара заставасынын 20-23 аскер бөлүгүнүн улук мээлегичи болгон. Снайперде күчтүү атып тасыккан аскер адам катары таанылган. Улук сержант Кыргызстандын чек ара кызматында кызмат өтөп, жаш жоокерлерге мыкты тажрыйбаларын көрсөткөнүн куралдаштары эскерет. Маркум башына 2 рет ок тийген учурда дагы душманга жооп кайтарып, жан бергени эрлик катары тарыхта калды дейт кесиптештери. Бул ар бир эркек адамдын бул парыз болуш керек, мекенин коргош бул. Ар бир адамдын жүрөгүндө болуш керек. Менмин деген Кыргызстан жаранымын деген бул анча адамга насип кыла бербейт. Мекен үчүн жан берип өлүш. Бирөө кетип атат, жөнүндө өлүп калат, авария болуп же башка нерсе болуп. Мекен үчүн жан берип өлүш дагы ар бир адамга насип этиш кыйын. Негизи аскерлердин негизи парызы ушул ниети негизичи. Мамлекет үчүн эркиндигин, мамлекет көз карандысын коргоо үчүн бардыгыбыз жаныбызды берүүгө даярбыз. Баатырларча курман болгон аскердин кичи мекени Төлөкөн айыл аймагынын бирлешкен айылында футбол аянтча пайдаланууга берилди. Спорттук талаага Мирлан Ниязовдун ысымы ыйгарылып, иш-чарага облус башчысы Зиядин Жамалдинов баштаган жетекчилер катышты. Футбол аянтчасынын курулушуна жергиликтүү бюджеттен 3 миллиондон ашуун каражат сарпталып, демөө өрчүлөр дагы колдоо көрсөткөн. Айылдык кеңештин депутаттары аскердин үй бүлөсүнө материалдык дагы колдоо көрсөтүп, жер участогун бөлүп берүү жагын карап жатканын белгилешти. Өзү өчкөн болсо, аты эч качан өчпөйт деп ойлойбуз. Анан Кудай буйрса дагы биз өзүбүздүн пландарыбыз бар. Дагы бир эл көбөйүп, дагы көчөлөрүбүз көбөйүп атат. Ошо көчөлөрдүн биринде дагы ошо баланын атын ыйгарып бергенге өзүбүздүн максаттарыбыз бар, коюп койгонбуз да. Төлөкөн айылында трансформация болуп атат жерибиз. Ошол жерден сөзсүз мына бүгүн губернаторубуз өзү дагы айтып кетти. Неме кылып бир жер тилкесин балдарына сөзсүз түрдө биринчи очередь кезексиз кылып бергенге биз даярбыз. Өткөн жылдагы Баткен облусуна тажик тараптын 2 рет кол салуусунда жалпы 63 киши көз жумган. Анын ичинен 44 жашы 30га чыга элек аскер кызматкери болгон. Чек арадагы куралдуу жаңжалдан 206 адам жабыркап, 100 миңдеген жергиликтүү тургун эвакуацияланган. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.